Бисмиллахир-рахманир-рахим. Саламым жалпы кыргыз элине, момун мусулман бир туугандарга, жети областта Дубанда жашап жаткан бир туугандарыбызга, чет мамлекетте жүргөн мекендештерибизге саламыбыз болгон болсун. Ассаламу алейкум, рахматуллах ва баракатуху. Урматтуу кыргыз элим, урматтуу момун мусулман бир туугандарым. Ар дайым бардыгыңыздарды ынтымактуулукка, билимдүүлүккө чакырып кетем. Урматтуу бир туугандарым, келиңиздер биргейле, ынтымак болойлу. Ынтымак бар жерде ырыскы бар деп, урматтуу бир туугандарым, бөлүнбөйлү депчи. Мен эмнени айтмакчымын, урматтуу бир туугандар? Бүгүнкү күндө интернет тармактарында менин эски 2020 жылы 15 сентябрдагы видеолорумду жүктөшүп, мына Акбаладагы биз жакка өттү, бизди колдоп атат деген бир туугандарыбыз мына бүгүнкү күндө мен интернеттен көрдүм аны. Мен ага капа деле болбойм, урматтуу бир туугандарым. Анан Акбала сакалын алып коюптур деп, урматтуу бир туугандарым, бул сакалды койгонума менде 9 айдын жүзү болуп атат. 9 айдын жүзү болуп атат. Мен 2020 жылы 15 сентябрда ал жерде сүйлөп атам. Биримдик партиясы мыйзамсыз кетип атат. Ушул азыркы келаткан мурда илгерки азыркы турган эски партияларды, легитимсиз партияларды айтып атканмын. Шундай мыйзамсыз кылып атасыңар, силер биринчи местаны аласыңар. Ал малда биздин журт башы Садыр Нуркожоевич түрмөдө жатат эле. Ошондо мен эми Адаган Кимсанбаевди чыныгы биздин патриот жигитибиз деп мен ошондо айтып чыкканмын. Адаган Кимсанбаевичти премьер-министр кылсак, Садыр Нуркожоевичти президент кылсак, экөө алмашып, бири премьер, бири президент, ушундай болгон менин өзүмдүн жеке оюмду, пикиримди айткам урматтуу. Ал малда революция болот деп эч ким ойлогон эмес. Мен аны чыгарам деп аракет кылгам интернет тармактарына. Эч ким ага чыгарган эмес. Жана Санжар Каламтай көп эме. Эми азыркы бийликтерден коркуп турушкан да. Ошого айтат элем, урматтуу бир туугандарым, анан мен эски видеолорумду чыгарып алып, анын түбүндө комментарийлерди окуп атабыз. Акбала сакалын алып коюптур деп. Кудай сактаган болсун, урматтуу бир туугандар. Мен алым эмесмин, мен блогер эмесмин, мен таксир эмесмин. Бирок Алла Таалактын өкүмдөрүн аткарабыз да. Баардыгыбыз аткарышыбыз керек. Мен бир эле мен эмес, силерге дагы жүктөлгөн ал. Бир эле мен эмес. Ошон үчүн урматтуу бир туугандарым, ынтымак болойлу. Мен жүрөгүмдөгү партияны колдойм. Мен айтамын, мен жүрөгүмдө бир партияны тандадым, урматтуу бир туугандарым. Ал партия эч кандай бир мурдагы эскилер жок. Ушундай чын жүрөгүм менен тандадым ошол партияны колдоймун. Ошол партия менен, ошол партияларды колдоп чыктым. Ал Улуу Журт партиясы менен ошону колдогонго чечтим, урматтуу бир туугандарым. Силер көптөн бери уга албай жүргөнсүздөр, Акбала наракта эмес, беракта эмес деп, мен адилеттүүлүктү карап, ушу Улуу Журт партиясын колдогонго мен толук айта алам, урматтуу бир туугандар. Ошон үчүн аман болуңуздар, эсен болуңуздар. Анан мен эски эле 2020 жылы 15 сентябрда видеомду чыгарып алып, Акбала бизди колдоп атат дегенден алыс болгула. Мен колдоймун и до конца чуркап беремин, и до конца ушул Улуу Журт партия менен болгонго мен сиздерге убада беремин. Ассаламу алейкум, рахматуллах ва баракатуху.